Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Силер мактанчак түлкү аттуу кыргыз эл жомогун тыңдай аласыңар. Бир жолу куу түлкү көлдүн жээгинде жойлоп жүрүп, татынакай чапан таап алды. Ал чапанды кийип көрсө, өзүнө эң эле чак экен. Аны кийгенден кийин көлдү жакалап жайкалып басып жүрмөк болду. Ошондо астынан карышкыр чыга калды. "Саламатсыңбы, досум?" деди карышкыр. "Саламатпы, Мако?" деп түлкү мактанып, үстүндөгү жаңы чапандын жакасын сылап жооп кайтарды. Түлкү, сен бул жаңы чапанды кайдан тапкансың?" деп сурады карышкыр. Өзүм эле тигип кийдим, көк жолбун," деди түлкү. Эмесе мага деле тигип берсең болот экен. Ошол кызматың үчүн мен сага 40 тармал козуну айдап келип берейин. Анын этин экөөлөп жеп, анан кара көрпөлөрдөн мага татынакай тон тигип бер, деп карышкыр жалына баштады. Болуптур. Ошол 40 кара козуну айдап келгениң, козунун этине жакшылап тоюп, анан мен сага татынакай тон тигип берейин. Карышкыр бул убадага өтө кубанып, күн сайын түлкүгө бир кара козуну жетелеп келип турду. Бирок козунун терисин улкуп-жулкуп, майы менен кошо сыйрып жатышты. Карышкыр кеткенден кийин түлкү курсагы ачкан кезде майлуу терини улам жеп коюп турду. 40-чы күнү мен эми түлкүгө берген убадамдан кутулам деп ойлоп карышкыр түлкүдөн: "Түке, менин тонум тигилип бүттүбү?" деп сурады. "Жакында бүтөт," деп түлкү кебелбестен жооп кайтарды. Карышкыр кайра кетти. Карышкыр түлкүдөн тонду күтө берип, акыры тажап бүттү. Түлкүгө келип, "Менин тонумду бер," деп кыйнай баштаганда, түлкү ийинге кирип, жашынып жатып алды. Карышкыр ийиндин оозун кайтарып отуруп, курсагы аябай ачып, ийиндин ичинде түлкүнүн да курсагы ачты. Ачкачылыкка чыдай албай, түлкү ийинден секирип чыгып, куйругун булактатып, капкайда качып жөнөдү. Карышкыр анын соңунан катуу секирип, түлкүнүн куйругун кырша тиштеп жулуп алды. Түлкү качып баратып, аркасына улам карап, татынакай куйругунан ажырап калганын көрүп, ага өтө кейип, зымыраган бойдон жүрүп отурду. "Жалгыз эле мен куйруксуз болбой, башка түлкүлөрдүн баардыгын куйругунан ажыратайын," деп ойлоду бул түлкү. Өзүнө тааныш түлкүлөрдүн баарын ийине чакырып, алар келип бүткөндөн кийин бул түлкү мынтип айтты: "Туугандар, биз эми ушул ийинден сыртка чыга албайбыз. Анын себеби бизди сыртта көк жолбун кайтарып отурат. Андан кутулуш үчүн мен мындай акылды ойлоп таптым. Бириңерге бириңер куйругуңарды бекем байлаштырып алгыла. Анан акыры жылып сыртка чыккыла. Түлкү көп экенин көргөндө, ушулардын ичинен кайсыны тандап жесем деп, карышкыр ойлонуп туруп калат. Ошондо силер туш-тушка жулунуп зымырап кача баштагыла." Түлкүнүн баары буга макул болушту. Бири-бирине куйруктарын бекем байлап, сыртка жылып чыгып, туш-тушка жулунуп кача башташты. Ачыккан карышкыр алардын баарын чогуу качырды. Түлкүлөр андан коркуп, катуу секиргенде, куйруктары жулунуп кала берди. Бул ийинди ээлеген куу түлкү ийинден чыкпай, акырын гана тумшугун созуп, берки түлкүлөрдүн куйруктары жулунуп калганын көргөндө, ичинен кымыңдап, анан каткырып күлүп да жиберди. Анын каткырыгын карышкыр угуп калды. Түлкү дагы эле ийинен чыкпай жатканын билип, жулунган куйруктарды чогултуп, аларды кемирип жеп, ийиндин оозун кайтарып дагы отуруп калды. Куйруктарга жакшы тойгон жок. Эртеси курсагы ачып, улуй баштады. Анан түлкүнү кантип алдоонун амалын ойлоду. Жүгүрүп жүрүп, кайдадыр кумган таап алып, анын түп жагын сындырып, кумгандын оозун түлкүнүн ийининин жанына алып келип орнотуп койду. Шамал соккондо кумгандын оозу ызылдап, карышкырдын улганы сыяктуу дабыс чыгарып турду. Бул улган карышкыр экен деп ойлоп, түлкү өзүнүн ийинен дагы эле чыга албай койду. Анын эртесинде түлкүнүн курсагы аябай ачып, аңдан ары чыдай албас болду. Ошондуктан сыртка акырын жылып караса, карышкырдан дайын жок. Ал капкайда кетип калыптыр. Анын ордунда кумгандын оозу улуп турат. Түлкүнүн ачуусу келип, кумгандын оозун жазаламакчы болуп, аны башына илип алып,
сууга таштап жибериш үчүн жүгүрүп барды. Сууга бата эле жетип, кумгандын оозун таштайм деп, башын улам силкип, эч түшүрө албай койду. Түлкүнүн ого бетер ачуусу келип, өз башын сууга тыкканда, жээкен тайгаланып кетип, терең суунун ичине чөгүп өлүптүр. Урматтуу достор, ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдырахман Абдибалиев. Саламатта калгыла, кичинекей достор.